Turistlerden bir tini tapпайчумун, айтып берейин. Рас Америкадан келип атса, Франция, Европа, Зеландиядан биздикилер келип баштады. Бүгүн кандай фазен иштеп атабы? Иштеп атат, менин жок иштеп атат. 1 жыл болуп калды, уже Бишкекке көчүп келгем. Кийинки тепкичке чыга алдыңызбы? Менден күчтүү өстүрүп аткан адамдар бар. Балким ушундай адамдарды мен элеге көрсөтөм. Мен бүт Кыргызстандын баласы болушум керек экен. Биздин мындай региондордо эмне жаңылыктар бар экен? Велосипед ойлоп табыш шарт эмес дейт да. Эмне эксем болот деп биринчи айлана карап, эмне растет. Сата турган жер бизде көп. Кыргызстандан ягодасы менен экспорт аябай күчтүү потенциал. Продовольственная безопасность деп коет го. Коопсуздук бар да. Таза, натуральный керек. Натуральный бир аз кымбатыраак болот, аны албайт. Меники таза го дедим, эч кандай химикат кошпосом десем, базарга тазасы керек эмес, базарга сонун керек дегенде, каяктагы продовольственный безопасность дейсиз да. Биз супер мега зависим болуп калдык да. Блогерликке кантип келиш керек? Бул Инстаграмың, бул зыян, арам нерселер толтура. Ушул арам нерселер арасында сен адал болуп көрүнбөйсүңбү? Абдыкал сен мынаны айт, сууду жөнүндө айт, дин жөнүндө айт. Сен билесиңби ушуну? Ооба десе, аны өзүң айтып чык. Мен өсүмдүк боюнча айтып атам. Адамдарды ыраазычылыгын издеп, ыраазы кыла албайт экенсиз. Биринчи очуртта нерсе ичип калдым да. Бул биринчи Алланын ыраазычылыгы үчүн. Умра сап башчысы катарында таанып калдык акыркы учурларда. Бир жерден Ухудтун тарыхын айтып берип, ушул жакта калып калганмын. Бул деле бизнес дегендерге деле азыр бизнес эмес нерсе жок. Адамдар тиричилик кылыш керек. Конечно, бизнес. Вопрос адал же арам дегенде. Ассаламу алейкум, саламатсыздар урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто сезон боюнча чыгарылыш. Бүгүн Фазында бир тууганыбыз Абдыкадыр. Саламу алейкум. Алейкум ассалам. Менде мурунку чыгарылышта Дамир болгон, Манас шаарынын тургуну. Өзүм да Манастык болгом, анан дагы кичи мекенimден жердешим Абдыкадыр. Эми бул чыгарылышта биз сезон дегендей сизди баардыгы ошол жер менен алек болуп, багбанчылык менен алек болгонуңуздан таанып калган да. Жанагы ярлык сизди кубалап жүрөбү бүгүнкүгө чейин? Кайсы? Багбан деген ярлык. Азыркыга чейин багбан, садовник, мага да ушул жагат. Жерлер тааныштырса, блогер же ишкер деп эле ушул багбан деп тааныштырган жагымдуу да. Биз жаңы таанышканда сиз ошол кичинекей жериңизде туризмди дагы өнүктүрүп аткан болгонсуз, жаңы өсүмдүктөрдү дагы проба кылып, лаборатория кылып иштетип аткансыз. Бүгүн кандай фазен иштеп атабы? Иштеп атат, менин жок иштеп атат. Делегировать этип койдуңуз. Ошондо десек деле болот. 1 жыл болуп калды, уже Бишкекке көчүп келгем. Ушул өсүмдүк жагында деле өнүгүшүм керек экен деп. Подписчигим көбөйүп аткан, иш болуп атат болгону. Бирок 1-2 адам келип айтып калды, Абдыкадыр сиз крупныйраак иш кылышыңыз керек, масштабка чыгышыңыз керек деп. Масштабы эмне экен деп үйрөнүш үчүн Бишкекке келгем. Азыр үйдө мен ойлогондон деле жакшыраак карап атышат да. Атамдар бар, акелерим бар. Негизи ишти деле көбүнчө ошол адамдар кылчу. Мен көбүрөөк видеолордо тартып калам. Аны азыр чыныгы ошол атам, акелерим менен кылып атышат. Кийинки тепкичке чыгып, ошол аракетиңиз кандай болуп атат бүгүн? Кийинки тепкичке чыга алдыңызбы? Пока чыга элекпиз, бирок адамда убакытка карап туруп ойлор, пландар өзгөрүп кете берет экен да. Мен баягы ушул фазенданы кылам. Бизде мисалы жер жок да, эми айтып берем, 15 сотик жерибизде ар бир нерсе өстүрүп көргөнбүз, сырттан көргөн адамдар бизде гектар жери бар деп ойлойт да. 4,5 сотик жүзүм, 2,5 көчөт кылабыз, 24 штук шабдалы бар. Ошол менен туристтер менен видео кылып чоң болуп кеткен. Бирок ал нерсе өзү реалдуулукка туура келбейт да, кичинекей эле жерибиз бар. Анан бир ойлордо келет, бир чоңойтсом, чоң бир бак болсо ушул жерде фазенда бир нерселер кылам деп. Бирок кийин ойлоп, кайсыл иште мен көбүрөөк адамдарга пайдам тиет экен деп ойлонуп калдым да. Мен өзүм процессте кирип мынтип тигип көрсөткөнүмбү же ушул эле башка жерде кылып аткандар бар да, балким ошолорду көрсөтөм. Анткени Кызылкая барам, көлгө барам, Нарынга барганда чычырканакты менден күчтүү өстүрүп аткан адамдар бар. Мен аны кирип үйрөнгүчө көп убакыт кетет. Ал алдындай көрсөтө албайм да. Анан мен ойлонуп калдым, балким ушундай адамдарды мен элеге көрсөтөм. Андай агро геройлорду чыгарабыз депчи. Нарында чычырканак, Кызылкаяда гилас, Таласта фасолдун мыктысы мынча тонна алды деп ушул багытта көбүрөөк пайдам тиеби деп ойлодум. Анан Бишкекке келгенде бир жакшы жагы, мен бир апа аябай сонун сөз айткан да. Мен эми Манастан мен достор жалап атам дей берсем, Абдыкадыр эмне сен кайра жалап
айта бересиң, сен биздин да балабызсың. Сен нарынга да келишиң керек. Эмнеге бияктан чыкпайсың, эмнеге биз жакка келбейсиң деп калганда анан ойлодум. Ооба, мен Жалал Абадта ушул азыркы Манас шаарында төрөлгөм, бирок мен бүт Кыргызстандын баласы болушум керек экен. Мен ошончо чыгып алып мен кайра айта берем да, жалпы Кыргызстан үчүн. Акыркы учурда ошентип калдыңыз. Акыркы мисалы, мен сүйүктүү шаарыма келип атам, шаарым менен дей берген менен мен бүт Кыргызстан эл көрүп аткан үчүн бүт жерде айтам. Мисалы бүгүн мына Баткенге келдим. Бүгүн Жалал Абадтамын. Бүгүн Таластамын. Бүгүн Нарындамын. Көлдө, Чүйдө, Баткенде деп ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгү менен адамдарды ал жакта ошо мыкты, балким телевиденияга чыкпаган, таланты еще көрүлбөгөн адамдарды көрсөткүм келет. Сонун эми мисалы жигитке 40 өнөр аздык кылат дегендей, 70 өнөр аздык кылат дегендей, сизде өнөрлөр көп. Биз билебиз. Жаңы тармактардын көп тармактарга кирип кеттиз азыр. Анан мен эми бул багбанчылык тууралуу бир 2 суроом бар. Биринчиси, албетте көпчүлүгүнө кызыктуу. Фазенда 15 сотик жерден сиз ошол жерден эгин-тигинден көбүрөөк пайда таба элеңиз же ошол жерге туристтердин келгенинен көбүрөөк пайда таба элеңиз? Туристтерден бир тиын таппайчумун, айтып коеюн. Туристтерди мен чисто эми азыр тилде хайптеп коебу. Мен өзүм туризмди окуганмын. Турист, гид катары окуганмын аябай курстарда, университеттерде. Бир нече тилди билесиз. Ооба, бирок анан ошол тилди кантип колдонуш керек болуп атат? Мен үйдө адамдар келет, көчөт, мөмө жемиштер бар. Кийин ойлонуп калдым да, ошол бар нерсем кантип пайдалансам болот деп туруп, туристтерди чакырып келип, ошо биринчи жолу өзү бир турист келип фазенда деп калды. Идея күчтүү чыгат экен да. Адам кирген сайын бир идея берип, бир кемчилиги толуктай берет да. Абдыкадыр мынаны кылып койсом болот. You should change this, you should that деп туруп, англисчелеп айтат. Алар эми башка мамлекеттин маданияты менен көрөт да. Башка бурчтан. Вообще сонун экен дедим. Мен ойлоп көрбөпмүн. Мисалы бир жерге фазенда деп жазуу кылып кой, сөткө түшөт деди. Ким айтсам бир күндө кылып койду. Ким барса азыр ошол жерде сөткө түшүп коелу дейт да. То есть бир өзгөчөлүк бизге бир чоң натыйжа алып келип берди. Кийин мен уялбайм. Өзү англисчени сонун билем дебейм, бирок уялбайм. Көчөгө чыгамдагы любой турист кетип атса, велосипед минип кетип, hello, how are you? Каяка кетип атасыңар? Мен гидмин, жардам керекпи десем, ушу ойлонуп атабыз, каяка барса экен десе сразу. Каалайсыңарбы силерге Жалал Абадтагы эң кооз үйдө, жүзүмдөрдүн астында бир экскурсияга алып барып келем деп. Өзүм үйүмдүн экенин айтпайм да. Let's go дейт да, убактыбыз бар дейт. Жарым саат, 1 саат кеттик, алып кирип фазенда эмнелер өстүрүлөт, бул жүзүм каяктан келген, бир жүзүмдөн канча продукция алабыз, жүзүмүн алабыз, мөмөсүн, көчөтүн, калемчесин, жалбырагын, кызматын, еще услугасы жүзүмдүн астында отуруп чай ичкен. Анан ошолорду көрсөтүп, бир баягы мен видео кылдым, бир бул мен видео кылдым. Анан кызыгуу башталып калды. Дедим, раз бекер кирип атышабы, мен булардан видео аркылуу тартып алайын. Анан 2 болду, 3 болду. Кийин уже турфирмаларга көрүнүп калды. Силерде экскурсияңар барбы, тигиндей барбы деп. Анан ошол кээде ошол тамак ашка мен айтып коеюн, ошол үйүбүзгө келген туристтердин жалпы санын эсептесең 50 000 сомго чейин иштеген эмесмин да. Бир жолу 5 000, бир жолу 4 000, бир жолу 6 000, мисалы 4 адам келет, тамак аш кылып беребиз. Где-то 800 сом же 600 сомдон кылчубуз. Болду, уже 5 000 сом менен бүттү. Мен булардан болгон ар биринен 3-4төн видео тартып алчумун да. Шабдалын жегиздирем, жүзүм жегиздирип көрөм, огородду иштетип көрөм. Эмоцияларыны вау деп, анан атайын условия коюп койгом. I'm in a fazenda Жалал Абад деп айткыла депчи. Типа мен Жалал Абадтагы фазендадамын, Абдыкадырдын фазендасындамын деп. Бара-бара бул өзүбүздүн биздин мекендештин арасында да бул кызыгуу күчөйүп кетти. Раз Америкадан келип атса, Франция, Европа, Зеландиядан эмнеге биз барбайбыз деп туруп, биздикилер келип баштады. Келген сайын айттым го, мен атам айтат да, Абдыкадыр, биз бул жүзүмдү, көчөтүн, өсүмдүктөрдү базарга алып чыгып сата алабызбы деп ойлочумун кээде дейт. Сен ушундай нерсеге себепчи болуп, ушундай нерсе кылып койдуң, элдер келип өчүрт менен ала турган. Ушунчалык популярный болду. Анан биз деле болушунча таза кылабыз. Бизге келген адамга мөмөсүн сатканга расчет албадык да, биз ушул эмоцияны келген адамга бул жүзүм каяктан. Билесиз, бул жүзүмдү мен чек арадан ушунча кыйынчылыктар менен алып келгем. Муну мындай кылганбыз. Муну ушинтип караганбыз. Муну атам экөөбүз тиккенбиз. Мунаны апам менен тиккем. Ар бир өсүмдүктүн тарыхы бар да. Тарыхын аны туура жеткирип маркетингдеп койсо. Ошондой эми мен өзүмдү блогер экендигим акыркы бир жылга жакын эле билдим да.
Мен өзүмдү блогер деп эсептечү эмесмин. Мен тартам, чыгарам. Мындай осознанно Ооба, осознанно мен еще видео качан коюп атканымды билбейм. Мен операторлорумду бишкекке келсем сурап калышчу, операторлоруңуз калдыбы деп. Мен апамды сурап атабы же жээндеримди деп. Тиги мени тартып аткан адамдар ушулар да. Кийин мына бара адамдарга товардын сапаты көрө анын баалуулугу маанилүү экен. Анан элдер келип жакшы көрүп, адамдарга бөлүшөбүз, анан отуруп жеп алсак болобу дейт да. Пожалуйста. Элестетиңиз, үйүбүзгө келип жүзүм жеп кеткен адамдардан чай үй алчубуз да. Мен мындай атам айтат да, мына рахмат, жүзүмүңөр 5 килограмм алдык, мына 3,5 миң сом, мына 500 сом ушул нерсени кылып атканыңыздар үчүн. Адамдар үйүнө киргизбейт, а силер үйүңөрдүн эшигин ачып коюпсуңар. Маалыматты берип атапсыздар дегенде, атамдар мени дуа кылышты. Карай, адамдар келип, еще сүйүнүп, акчасын төлөп, кошумча берип кетип атат. Бул нерсе мен ойлойм бир өзгөчө бир модель болуп калды. Азыр мен айтам, эгер сиз черешни өстүрөсүзбү, каракатпы, эмне өстүрбөңүз, мына ушул фазенданын моделинде кылып туруп бүт дүйнө туристтерин чакырса болот да. Биз ушул 15 сотик жерибиздеги келген местный туристтерди биз общий келген адамды эсептеп коеюн, бир 2000 бир жыл эсептегенмин да. Анын ичинен бир 100-150 турист кеткен. Аны может бир 20сы эле төлөп келет. Калгандары баягы группалар келип калды эле, көрсөк болобу, алып келе бергиле, экскурсия кылып алам. Менин да убактым кетет, бирок ал убакта көп акча жагына кызыкпай эле келе берсин, популярный боло берсин, видеого тарта берели деп чакырчубуз да. Эми азыр бул экинчи суроом фазендага байланыштуу, анан бөлөк тармакка өтүп кетебиз. Бүгүнкү күндө фазенданын ишмердүүлүгү эмне менен айланып атат? Мисалы, көчөт сатасыздарбы же мөмө сатасыздарбы? Көчөт сатабыз. Кийин мөмөсүн да сатабыз. 1 тоннадай жүзүм болот үйдө. 4,5-4 сааттык жерде 1 тонна жүзүм. Көчөттөрү бар, калемчелери ошол эле көчөттөрдүн. Анан ишеничтүү сорттор да биздечи жүзүмдүн 10 сорту, 12 сорту бар. Ошону кыркып өзүбүз черенкование кылып өстүрөбүз, ошолорду сатабыз. Анан кошумча мисалы жеңем гүл өстүрөт, гүлдөрүбүз бар. Кызматтарыбыз бар, мисалы акелерим же атам бир жерлерге барып бакырып келет. Ошонун негизинде болуп атат. Ошонун баарын эсептеп келгенде, бир сезондо, мисалы эми кышта парник барбы жокпу? Бир сезондо канча киреше тапса болот? Жаштарга мындай мотивация болсун. Мен бир засекреченный Өзбекстандын бир нерсесин көрүп калганмын да. Өзбекстанда бир блогерлер менен айтып калган да, бир проект куруп атышыптыр. Ар бир 15 сотиги бар Өзбекстандын жараны үйүнөн кошумча 1 миллион биздин сом менен 1 миллион табыш керек деп. Анан мен кызыктым да, кантип ал 1 миллион десем, концепция ойлоп табышыптыр. Мисалы, мына 1 сотик 15 сотик жерге 4 та кой багасын, нерге теплица кыласың, нерде көчөт жетишесин, нерге алма тигесин, ошондон сатканың 1 миллион болот. Бул жакпаса, анда теплица кыласың, тигиндей кыласың. Короче, макеттер ар түрдүү, то есть 10 түрдүү бизнес 15 сотик жерде. Бирок 1 миллион дополнительно табасың, кошумча өзүңдүн профессияңа сырткары. Деп айтканда, бул невозможно, кантип тигиндей дегенде мен өзүмчө эсептедим. Токто, мен 1 тонна жүзүмдү так 250 сомдон сатсам, 250 миң болот экен. Үйүмдө бир 2000 штуктай көчөт кылам. 2000 штукту 350 сомдон сатсам, 350 миң, 700 миң болот экен. Баягы 200 миң кошсом, 900 миң болот экен. Кошумча анжир бир аз сатабыз. Анан шабдалы чыгат, 30 миң, 40 миң сомдук. Мачалка чыгып калат, бир 1000 штуктай, алар сатасың. Кошумча жүзүмдүн мөмөсүнөн уксус сирке кылабыз да. Аны бир аз мынча кошулуп туруп мен 1 миллиондон көп табат экенбиз. Плюс жана туристтердин 50 миңи. Плюс туристтердин 50 миңи, плюс алардан мисалы элестетиң, биздин видеоду бир жолу 20-30 студенттер келип калды, ученый үйлөр экен, ошо окуп жүргөндөрдү видеого тартып койгон. Чет өлкөлүктөр. Германияда көрүшүптүр да. Аны көрүп, ушул университет, 4 университеттин бирөөсү көрүп калып айтыптыр. Жылда келишет, ошол жылда 60тан где-то 3 жолу келишет да. Типа жерлерди кыдырып ошолорго обязательном порядке посещать фазенду деп айтыптыр да. То есть азыр дагы келсе, бизге келишет алар. Бул канча жылдан бери практика айланып атат? Бул 1 жыл болду. 24 башталды. Биринчи жолу ушу күздө келген видеом койгондон кийин бул жетип баргандагы ушул жерде кошкула деген да.
Анткени баардык ал агрономияда окуган студенттер да алар жерди үйрөнүштү, өсүмдүктү үйрөнүштү, бирок монетизациясын бизден үйрөнүшүп калды. Ошондо кантип акча кылса болот, кантип адамдарга ушул жерди акчага айлантырса болот, кантип соода кылыш керек, эмнеси бар деп. Сонун эми бул баягы биз айта беребиз го, Турцияга барабыз, бөлөк жака барабыз, бир мындай мусорный люктун үстүндө туруп алып эле бизге 15 мүнөт гид бирдекени түшүндүрүп берет. Түшүндүрүп берет да, ооба, ошондой эле. Ошонун тарыхын айтып берет, бирок Вроде эчтеке, но ооба. кызыктуу да, отуруп элебиз. Эми биз сиздин кадам менен бирөөк тармактарга өтсөк, мисалы сиз кийинки кадам менен ошол региондорду кыдырып, жерлерди кыдырып, ал жерде эмне өсөт, ал жерде кандай каарман бар, кандай багбан бар, кандай жер иштеткен фермер бар деп ошолорду чагылдыра баштадыңыз. Ал кадамыңызда эмне жаңылыктар ачылды? Биздин мындай региондордо эмне жаңылыктар бар экен, эмне сизди таң калтырды? Мен ушул фазендамды деп туруп, бир фазенда бир ат менен чыгыш керек экен. Бир өсүмдүк менен, мисалы, жүзүм фазендасы, Баткенде өрүк фазендасы деп өзүмчө айтып атам да. Көлдө карагат, нарында чычырканак, таласта фасоль. Мен 2-3 нерсени байкадым. Биринчиси финансы жагынан. Даже таласка барып эсептедим да, балким ал жерлерин жакшы изилдеп көрө элекмин. 1 гектардан канча фасоль аласыздар деп сурасам, орточо 2 тонна дейт. 1 килограмм канчадан сатасыздар? Эми эсептеп атам да. Жакшы сатсак 120, атак 100-110дон сатабыз дейт. Орточо алалы 110 сомдон. Демек 2 тоннасы 220 миң болот да. Ооба. 110 миңден 220 миң болот экен. Түйшүгү. Эми аларын эсептеген жокмун. Анан 1 гектардан да бул 100 сотик болобу 2 гектар. Эми мен өзүмдүн фазендамды эсептедим. 4,5 сотик жүзүмдөн мөмөсү, эми бир аз албетте ал кечирээк түшүмгө кирет. 1 тоннасын эгер баарын сатсак, 250 сомдон сатсак 250 миң болот да. То есть уже биз 1 гектардан көрө 4,5 сотикте жакшы табып атабыз. Бир бурчунда эле. Бир бурчундан. Эми баягы климат жагы бар. Туура келиши мүмкүн, туура келбеши мүмкүн, бирок мен мындай жердин үнөмдүүлүгүн эсептеп атам да. Анан мен мисалы көлгө барам, карагатты. Бизде көбүнчө мисалы алды, сатты. Ошол нерсеге деле. Аны башкача бизде ушуну кайра иштетип бир нерсе кылганга аракет кылып көрүш керек экен да. Как кылып көрүш керек? Пастила кылып көрсүн. Мисалы айттым го, биз жөнөкөй эле уксус кылып көрдүк, элдерге жакты да. Атайын ушул уксуздан ичип көрөлү деп келишет. Бизде өзү общий чыгарганыбыз бир жылда 10 литр эле кылганбыз ошол жылы. Бирок ошол кызыктуу экен. Анан адам бир нерсе менен катуу иштей берсе, мисалы жүзүмдөн көпчүлүк ойлойт да, мөмөсүн эле сатасың деп. Мен 7 кызматыбыз бар экен. Жүзүмдөн 7 түрдүү киреше алса болот. Жүзүм дарагынан эле. Санап берейин, 7 түрдүү. Биринчиси мөмөсү, экинчиси бул даяр ушул көчөтү сатсак, калемчесин да сатасыз. Кыркып тамыры жок калемчесин деле алып сайса өсөт да, калемчесин да сатса болот. 4 уксус кылса болот, жүзүм сирке кылып. 5 жүзүмдүн жалбырагынан билесиз, тамак жасайт, калактак деп. Эми бизде көп көнгөн эмес, бирок түрктөр сонун жейт. Бизде да кылса болот да. То есть ошондон бизде жалбатты бир жолу видео чыгарам, баары сатылып кетет. 5. Алтынчысы кызматыбыз. Ушул жүзүм билген үчүн демек сен күчтүүсүң да, биздикин да кылып бер дейт да. Анан 7-си бул уже жүзүмүн сатпай эле кыла турган бизнес. Мисалы баягы туристтер келип калчу, заказ кылып калышат да, бизде 10 турист барат. Мисалы 700 сомдон демек 7000 сом болду. Аш кылып бересиз. Жүзүмдү бирөөсүндө тийбейт, бирок көлөккө. Жүзүмдүн астында жок, мына жүзүмдүн астында. Мөмөсү жок болсо интересно, ошон үчүн ушул жерде атайын албайбыз да. Анан жанагындай кинолордо болот го, айрыкча өзбек фильмдерде баягындай бирдеке асып коюп, ороп коюп, жана чымын-чиркейлер тийбесин деп. Ошондой да, бизде ошо менен тосуп коебуз. Болду, ал ачык турат. Жүзүмдүн астында отуруп, необычный обед на фазенде под виноградным саду десең, давай попробуем депчи. Ал жерге бөдөнөнү коюп койсоң, ой, пик кылып, ошондой нерсе болду да. Мен эсептесем, ушунча нерсе кылсак болот. Буну эми адал жагын, арам жагын сүйлөшпөйбүз. Арам жак жок. Еще кошумча ушул кылып атканыңды көрсөтүп, блог кылып 600 миңге жетсек болот экен деп коеюн. Жүзүмдөн эле туугандар. Анан бул мисалы үчүн көпчүлүк айтышы мүмкүн да, өзүңүз айткандай баягы биздин президентибиз дагы айтып атат, жерди үнөмдөшүбүз керек, ал бул деп атат. Бирок ушул жааттан сиз Баткенге дагы жеттиңиз, Баткенди дагы кыдырдыңыз, биз дагы жакында эле барып келдик. Баткенде укмуштуудай өрүк зарларыбыз бар экен. Ооба. Аны
кандай сиз азыр эсептеп кеткендей жүзүмдөн эле ушундай болуп атса, жүзүм бирок гүлдөбөйт да баткендегидей болуп. Бул Гүлдөбөйт. жака да бир функция кошулуп атабы? Нелерди кылса болот мисалы үчүн Мен Баткенде? ар бир облусту айта алам да. Ар бир облусттун өзгөчөлүгүнө барып кыдырып калдым. Үстүктөн билгеним ушул. Мисалы Баткенде өрүктөрү баягы гүлдөгөнүнө жакында бир видео чыгаргам. Сакурадан айырмасы жок да. Сакурадан 5 эсе пайдалуу. Анткени сакура гүлдөйт, мөмөсү жок. Өрүк гүлдөйт, мөмөсүн да жейсиң. Мөмөсүнөн как кыласың, мөмөсүнөн пастила кыласың, өндүрүп компот кыласың, шербет кыласың. Аябай производство нерсеси көп чыга турган нерсеси. Өзү айтат го, бир адам эле пайдасыз нерсе. Өлдү болду мусор. Бактын мөмөсү да пайда, анысы куруса жыгач болуп, жалбырагын койго бересиң, баары жогу пайдалуу нерсе да. Бул өрүктүн жасалган, кээ бирки өрүктүн жасалган мебелдерди көрүп калам. Сонун болот го. Конечно. Айтпайсызбы, тамырын чыгарып жууп туруп мындайынан артынан жерге коюп койсо инсталляция болуп атпайбы? Биздин музейде көргөнсүзбү? Абсурдтар экен, теректер турат деп бир тамашалашып бир видео кылгам. Мына сен музейде, национальный музейде мындай тумбалар турат, жыгач. Баасын көргөм да, эсим алып калган, канча 1000 евро, 100 000 евро турат. Ал каяктан кандай дарак ал дейсиз да, акка боелгончу. Мен аябай таң калгам да. Тамашалашып, баягы кошунанын теректери деп бир. Биздин бөлөк Талас менен Баткенди айтып кеттик. Бөлөк областтарда кыскача мындай айтып кетсек, 5 област капалып калышпасын. Суугураак да. 3000ден бийик жерде. Ал жерде жүзүм кылам десе минуска кирип кетет да, анткени кыйын. Ал жакта чычырканак жакшы. Карагат кылса болот. Чычырканактын анан уже эски арыктын боюнда өсө турган жапайысы эмес, азыр жаңы сортовойлору чыккан. Бизде мындай да, велосипед ойлоп табыш шарт эмес дейт да. Мына караңыздар, айлана чөйрөдө эмне өсүп атат. Мисалы эмне эксем болот деп биринчи айлана карап, эмне растет. Ошол нерсени кылыш керек. Жапайы токойду деле мындай карап көрүш керек экен да. Ошол нерсе, мисалы эмне өсүп атат? Чычырканак өсүп атабы? Ошол чычырканактын жакшы сорттору бар. Теришке оңой, тикенеги жок, мөмөсү даамдуурагы бар. Ошол нерсени кылса болот. Мисалы картошканы өстүрүп 1 гектарынан эң максимум эсептеп көрүңүздөр, канча табасыздар? Же карагат менен чычырканакты ойлоп көрүңүздөр. Картошканы беттегип коюп, унутуп бир жолу чабып коесуң, аласың дегендей, бирок чоң нерсе аласыздар, бирок аябай баасы ойноп кетет. Кээде түшүп кетет, кээде көтөрүлүп кетет. Чычырканак, карагаттар ооба бир аз кечирээк түшүмгө киргени менен, сонун пайда кылса болот. Сата турган жер бизде көп. Кыргызстандын ягодасы менен экспорт аябай күчтүү потенциал. Көлдө билбейм, бар жок өсөт экен да. Аябай бир сонун бир жайгашып калган жерде, жери кум, роза деле ошол жакта сонун өсөт, карагат да сонун өсөт, черешнясы да сонун өсөт, өрүгү да сонун өсөт. Көлдүн алмаларын айтпай эле коелу. Ошону айтсаңыз, ошол толтура нерсе өсөт. Ошол эле нерселерди болгондой суроо талапка жакшысынан, жакшы сортторунан, бирок эски сортторду жоготпош керек. То жаңылар кирип, эмне деп коет эле, негизги сорттор жок болуп кетсе, ал жаман. Баягы розмарин деген алма жок болуп кеткендей, бул деле жок болуп кетиши мүмкүн да. Эски өрүктөрүбүз болот эле десең, ал уже фазенда чыгарып жүрчү. 2020-жылдары анан жок болуп кеткен деп калышпаса керек да. Бизде түштүктө Ошто мисалы үчүн көбүнчө өз учурунда пахта экчү, сууну аябай көп талап кылат. Тамеки экчү, бирок ошол кезде мен ойлосом, кичинекей кезибизде ата энелерибиз ойлочу да, эми бул өсүмдүктөрдү экпей калсак, как будто биз жашообуз өтпөй калчудай сезчүбүз да. Мына бүгүн экпей эле калдык, жашообуз өтүп атат. Эчтеке болбойт. Анан бүгүн эми Бишкек, борборубуз Бишкекте жашап калдыбыз. Бишкекте дагы сурап кетким келет. Мына мэрияга көп тепки жүрүп атат, дарактар кесилип кетти деп атат. Эми болуптур, дарактар карыды, бирок дарактардын ордуна дагы бөлөк нерсе отургузуп атат. Ошону туура эле отургузуп атышабы, же бир мөмө бере турган дарак отургузсак болобу борборго, же ал туура келбей калабы? Негизи өсүмдүктөр шаарга тийилип атканда көп карай турган нерселер бар да. Мисалы мөмөлүү болсо деле, ал биринчиден машинанын жытын жутат да баягычы, аябай пайдасы эмес, зыяны да тийип калышы мүмкүн деп ойлойм да адамгачы. Анткени гүлдөп турган маалда машинанын жыты кире берсе, баягы эмне деп коет, эмне чыгарат, жазасыздар. Туурабы? Ошол. Анан кийин анын ухоту да бар да. Түшө берет, мөмөсү, өрүгүбүз болсо билесиз да, үйдө чирип, эрип кетет да. Экинчи жагынан өсүмдүк, мөмөлүү дарактар көбүнчө энергиясын мөмөгө берет экен да. То есть мен баласын чоңойтойт дегенде эле мөмөнү карайт да. Эмнеге шаарга сосна, эл ошондой нерселер тигилет? Анткени алар мөмөсү жок, көбүнчө пайдасыны ошол абаны тазалаган. Ошон үчүн сосна дүйнөдө эң биринчи орунда турат да.
абаны тазалаган саасына мына терек, баягындай пух бир нерсе чыгарса деле ошол бака терек дейбизби, ак терек. Ошол аябай пайдалуу өзү. Анткени канча жалбырагы көп болсо, ушунча бул абадагы жаман абаны тазалай турган нерсе. Мен ойлойм муну тигип аткан албетте өзүнүн адиси болсо, Европаларды кыдырып келген. Мисалы Европаларды көргөнсүзбү? Мисалы мына жол болсо, алып турайын бермепти. Мисалы мына жол эки жакка каттам. Чоңойтуш керек болуп калды. Бизде 40 берет да. Ал жерде мынтип туруп, нерге башка жол салып кеткен да. Ортодо да бир дарак кала берет да. Просто мынанын формировкасын өзгөртүп коюш керек. Эмне жерде машиналарга тоскоол болот десе, 40 кой, 3 метрге чейин. Болду, анан буягынан чоңое берет. Мисалы чынар тыйылган жерлер бар. Чынар канча метр болот? Же дуб болсун, кандай терек болбосун, ал өсө берет да. Дегеним ошол альтернативный жолдорду кылып кетиш керек. Анан баягы жолдорду, асфальттарды жара турган дарак тикпеш керек да. Кээ бирки өсүмдүктөр бар. Жаңгак тиксеңиз өлдү да, уже жериңизди көтөрүп салат да. Болду, ошол керектүү нерселер. Мен ойлойм, кайсыл багытта болбосун, бизден мурда кылгандар бар да. Жаңы ойлонуп, эмне кылса экен Бишкек 1 миллион болуп кеттик уже десе, 10 миллиондук шаарлар бар го, 30 миллиондук. Ооба, Истанбулга барып, кайсы дарак тыйылып атат. Истанбул балким мындай погодасы туура келбейт. Бизге жакыраак, мисалы Ташкентти көрүш керек, Алматыны көрүш керек. Мындай ушул радиусунда картаны карап туруп, мындай кете бересиз да уже. Будапешт, Европанын кээ бирки жерлери бизге бирдей. Бакуду көрүшсүн. Сиз өйдө да айтып кеттиңиз да, мисалы үчүн көпчүлүк биздин элдер мындай кандай жаңы нерсени ачып, жаңы өсүмдүктөрдү тиккени бир жагынан мындай тартынышабы, же уялышабы, же баягы жаңы нерсе киргизиштен коркобу? Айтор жаңы кесипке дагы ошондой коркунуч менен көз карашты. Сиз айтып аткан блогерствону башташ бул бир өзүнчө дозок. Бул эркектерге башташ андан дозок да. Мисалы аялдар тез эле бирдекени киргизип, монтаж жасап тийип киргизе берет экен. Видеого экранга жакыраак келиңиз деп койбу. Блогерликке кантип келиш керек? Кылып аткан жумушуңду кантип башташың керек көрсөт. Негизи мына деп коеюн достор, жакыраак келесиздер. Любой адам блогер болсо болот. Любой. Хоть эң жаман иш кылам го, мен көмүр казыйм, же мен баягындай говно баягындай чыгарам десе, аны деле бренд кылса болот экен да. Себеби азыр дагы еще оңоюраак болуп калат. Искусственный интеллект чыкты, мурда пост жазып, бир нерселер кылып, аябай кыйналчумун да. Ой табышым керек, аны видео тартышым керек, буну көрөбү, көрбөйбү. Мен мисалы өсүмдүктү элестетиңби, ошол багбанчылык боюнча 600 000 адам чогултуп оюма да келген эмес да. Блогер болом деген, блогер деген түшүнүк, контент деген нерселер жок эле. Кылып аткан ишим деле адамдарга пайдасын бөлүшүп туруп ошол нерсеге жетип калдык да. Эми 15 сотик жер. Бирок бул жерде ниетти байлап кетсек. Ниетти бирөөгө пайда келтирүү. Ооба. Ошол нерсе болчу да. Мен бир нерсени билемби? Сиз үчүн мына микрофонду настройка кылып коюш аябай оңой. Мен үчүн бул аябай кыйын. Билбейм буну. Сиз Абдыкадыр ушуну билбейсиз, мына кнопканы бассаңыз чыгат деп койсоңуз, вай, ушуну билбепмин. Ушул эле турбайбы? Ошону сиз бөлүшсөңүз, сиздин багытыңыздагы адамга тийиш пайдалуу да. Мен мисалы бир жүзүмдү чыгардым, мына тигесиздер. Анан комментарийге адамдар жазат, рахмат балам, кантип сугарыш керек? Сугаруу деген эмне бул? Мындай эле сугарасын деп койсоңуз, бул болбойт да. Сурап атабы? Демек, билбей атат. Баарын биз өзүбүздүн деңгээлибиз менен баары билиш керек, кандай бул жөнөкөй нерсе дебеш керек да. Болду. Апалар сууду арык менен ачып койсоңуз болот. Же шланга менен коюп коюңуз, же мынтип мындай кылып коюңуз, же тамчылап сугарып коюп коюңуз. Болду. Рахмат балам, кантип оорудан сактайбыз? Идея, адамдар өзү идея бере берет. Болгону ушул адамдардын суроосунан келип чыгып, видеолор тартып, адамдарга пайда келтирсе. Бирок бир нерсе айтайын. Азыр адамдарга пайда келтирүүдөн деле биринчи очуртта нерсе ичип калдым да. Бул биринчи Алланын ыраазычылыгы үчүн экен. Ошол адамдарды ыраазычылыгын издеп ыраазы кыла албайт экенсиз. Бирок Кудай менин мисалы подписчиктеримден 99,9 только жакшы адамдар деп билем да. Бир жаман нерсе жазган билбейм. Мен мына энергиямды эле подписчиктерден алам да. Молодец балам. Мен бир иш кылып атсам кеңештешем. Бирок мен айтайын дегеним, жалпы баары бир адамды ыраазы кыла албайт экенсиз. Адамды анткени мисалы эмнеге ушунча жакшылык кылсам деле кээде адамдар жаман жазып калат десем, ой келет да, Абдыкадыр пайгамбарыбызды артынан жамандаган, пайгамбарыбыздын үстүнө ичек чуяк салган, пайгамбарыбызды шылтоо кылып артында сен баягындай гипноз кылат экенсиң, сен
фокусниксиң, ооба. сыйкылчысың деп айткан сага 1000 эсе көп айтат. Ошого даяр бол дейм да. Ошон үчүн баштап атасыздарбы? Бисмилла, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Элге пайда тие турган нерсени кылыңыздар. Бирок ыраазычылыгы биринчи Алла Тааланыкы. Кудай, мен ошо кылып атам, подкаст тартып атам. Ушул адам аркылуу балким бир адам үйүндө тиричилигин кылып калса, же бир адам туура жолго кетип калса экен, бир адам ушундай кылып калса, мен ушундан бейишти үмүт кылам деп. Мен деле өсүмдүктөр бөлүшүп атып, Кудай менен бөлүшүп атам кайын тиккенди. Анткени көчөт тигүү бул жакшы нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртең кыямат болушун уксаң деле колуңда көчөт болсо тигип кой деген. Демек бул жакшы нерсеге үндөп атам. Ушундан бир адам үйүнө бакча тиксин, жашылдандырсын. Ар бир өсүп чыгып аткан, ар бир мына бүчүр дейбиз го, ушу ачып атканда субханаллах деп чыгат экен да. Демек сен көчөт тигип атканда канча бүчүрдү субханаллах дешине себепчи Зикир болуп атасың. айттырып, Зикир айттырып атасың. Коркпой тиге бересиң да. Ошон үчүн айтам, блог баштайсыздарбы? Аллахтын ыраазычылыгы үчүн элдин кызыкчылыгына, пайдасына жараган нерсени кыла бериңиздер. Даже айтып атпайбызбы? Даже мына кече портер издеп деле бирөө чыгарып коюптур, портер кызматыбыз бар депчи. Сонун нерсе да. Тааныш, билишти издеп жүрүп, ака канча берейин деп отурбайсың да, кызматы даяр. Эмнеден эмнеге 1 сааты 5000 сом. О, болду. Жакса ал, жакпаса Жакса албайм. кет. Бирок так и уже адамдын кызматтары чыгып атат да. Любой жер казыйбыз, мындай кылабыз, кыркабыз, өстүрөбүз, үйүңө келип тазалап кетебиз. Элестетиң, мурда үйүңө келип килемди жууп кетет десе, оюңа келбеген нерсе го. Үйүңө келип жууп, идиштериңди эле жууп кетип атат. Эмне аркылуу? Ушул соц тармак аркылуу. Анан блогерлер жаман көрбөш керек да, мен блогерлер тарабын албайлы. Жакшы блогерлерди, жакшы адал нерселерди чыгарып аткандарды наоборот колдош керек. Бул кадимкидей эле өндүрүш. Кадимкидей өндүрүш. Мен сөксө деле уланта берем да. Эми сөкпөйт го андай жаман нерсе. Анткени бир молда айтып калды. Азыркы убакытта дейт, башка балдарга сабак берип айтып атат да. Силердин Instagram, TikTokко кирбегениңер силер үчүн сооп. Себеби ушул Instagramга кирбей коюшуң уже сен күнөөдөн тыйылып атасың. Анткени мурда күнөө кылыш үчүн көчөгө чыгыш керек, бирөөлөр менен урушуң керек, ушакташың керек. Азыр отурдуң, тигиндей экен, мындай экен деп жатып эле күнөө кылып коесуң. Ачсаң эле жылаңач нерселер. Силерге күнөө киргениңер өзү деді. Кирбей койгонуңар уже силерге сооп эсептелет. Деп туруп, мени көрсөтүп атпайбы? Эгер сен кирбей койсоңуз, анда сизге күнөө болот дейт. Анан мен неге мен кирбесем? Анткени сиз өсүмдүктөр аркылуу кылып аткан ишиңиз аркылуу адамдар жакшылыкка даават кылып атасыз. Эгер сиз кирбесеңиз, колуңда мүмкүнчүлүк болуп туруп, Абдыкадыр, сен адамдар туура жолго баштабадың. Сен мүмкүнчүлүгүң бар эле, сөзүң бар эле, айта алчусуң. Адамдар сени укчу. Эмнеге чыгып, ошо адамдарды өсүмдүктөр аркылуу акырын туура жолго багыттабадың деген жооп берет. Ошон үчүн өмүрүм баары канча жашайбыз белгисиз. Аллах Таала береке берсин өмүрүбүзгө. Мен бул нерседен токтобой адамдар менен бөлүшө берем. Анан бул сиз мындай кенен жооп берип кеттиңиз, бирок мындай деген суроо бар да. Эркектер көбүнчө Кыргызстандагы эркектерди алайлы, менталитетти алайлы. Көбү бир телефонду алып видеого түшкөн, бул жакта турсун, кел сүрөткө түшүп коелучу деп келинчеги алып келсе, койчу деп уялат. Неге? Себеби чөйрөдө көбүрөөк талкуу болот, досторунан шылдың болуштан коркот. Ошону кантип жеңип өтүп кетиш керек? Бул биринчи эң чоң кадам ушул да. Биринчи, эгер сиз дейли өзүңүз бир өндүрүшүңүзбү же бир кылып аткан ишиңизди блокко алып чыгайын десеңиз, эң мындай простой комментарийсин өчүрүп коюңуз. Ошо эч ким жазган жаман сөзүн укпайсыз. Коркуп атса эгер. Бирок комментарий сизди эң идеальный кыла турган адамдар комментарийде болот. Мисалы мен дейли азыркы ушул кийинишиме дейли алып жүрүшүмө комментарий сөйлөйт. Бир нерсе кийсем, Абдыкадыр футболканы кыска чейин узураак кийбейсиңби? О, сакалың бир аз оңдоп албайсыңбы? О, мындай кылбайсыңбы? Микрофон албайсыңбы? Болду, бул баары мени күчөйтө турган нерселер. Кылыш керек. Анан видеого адамдарды финанс жагы менен кызыктырасыз да. Бара баарыбыз ушуга өтөбүз. Азыр бир блогерди алып келип кызматыңызды же өндүрүшүңүздү реклама кылам десеңиз төлөйсүз. Эгер сиз өзүңүз болсоңуз, өзүңүздүкү өзү төлөбөйсүз. Болду. Адамды, мисалы биз неге Apple'ды жакшыраак тааныйбыз? Анткени Стив Джобсту билебиз да. Неге биз Instagram'ды жакшы көрөбүз? Анткени биз Цукербергти тааныйбыз. Samsung'ду ээсини мен билбейм да ким экендигин. Xiaomi'ди да билбейм. Мисалы Дордой десек, баарыбыз Салымбековду тааныйбыз. Бирок Дордойдун ичинде көптөгөн бизге двойной доверие бар, бренд бар. Экинчиден Аскар Салымбековдун довериясы бар. Ошондой эле ар бир өндүрүштүн, мисалы Белла Джо
Мен Айбек Жаңгазиев деп Айкени тааныйм. Адамдарга тренингдер өтөт, пайдалуу нерселер кылат. Ичип атсаң как будто ушул адамга жакшылык кылып аткандай болосуң да. Таанып алсаң кереги жок да. Ошон үчүн жүзүңүздү таанытыңыз. Мен бирок ачык эле айтам, көбүрөөк эркектерге кеңеш бермекмин. Аялдарга лучше чыкпайлы. Анткени сиздердин жүзүңүздөр деле өзүңүз башкалар үчүн эми абрат барган сайын чыгып көрүнөм деп ар нерселер көрүнүп кетет да. Эркектер пожалуйста көбүнчө көрсөтүп, аялдарыбызды эми коргоп иретинин айтып атам да. Укугуңар жок деген нерсе эмес. Көбүнчө может өзүңөр көрсөтпөй элечи. Посмотрите, как это делать, или озвучка мененби ошол. Демек бул мисалы сиз өзүңүздүн көбүнчө эркектер корккон нерсе бул ошол сиз айткан комментарий да. Комментарий. Бул критика канчалык көп болгон сайын сенин өсүшүңө бул өбөлгө экен да. Конечно. Комментарий болсо сиздин ритмиңиз өзү көтөрүлө берет, Instagram көтөрүп бере берет. Эми өзүбүзгө эркекче суроо берели да. Абдыкадыр, мына дейли мен өзүмдө башында болуп атат да. Жаман жазгандар болуп атат. Бир экөө серьезный нерсе кылбайсыңбы, Абдыкадыр ушу менен иштейсиңби? Туугандардын арасында да болот да. Ушу менен Ошолор көбүрөөк болот да. Эң жакын ушул, башкалардыкы кызыксыз да. Мен мисалы баштап атканда деле азыр баары ушундай айтып калат го. Аябай кыйын болгон. Анчалык кыйын болгон эмес. Кудайга шүгүр, мындай бир өтө кыйынчылыктар эмес. Бирок ошол жакындарыңды, туугандарың арасында серьезныйраак иш кылбайсыңбы? Ушу менен канча кантип табасың эми? Кантип сага мынтип алып келип береби акча? Мен билбейм кантип берет. Бирок мен кылып аткан нерсемди жакшы нерсе деп билем. Мисалы кетип атпайбы, сен мисалы канча табасың дейт да. Мен таппайм. Мен 27 жашыма чейин акча табып, үйүмө акча алып келип берген эмесмин. Чындап да, 27 жашыма чейин акча алып келип үйгө 27 жашта келип эле миллионер болуп кеткендер бар да. Бирок ошо менен жүрдүк. Атам, акелерим да мага айтчу да. Буга тийбегиле. Бул кылып аткан нерсеси буюрса бир үнөмүн берет. Мен сен аркылуу мен бир жерлерде мен уже сен бул фазенданын атасыбы деген нерсени мен угуп атам. Мен акелерим деле мындай сонун айтам да, мага тоскоол болушкан жок. Күндүн ысыгында иштеп атса деле мен бул жакта видеолорун монтаж кылып кое берчүмүн да. Үзүрүнү берет экен да. Адамдар Европаларга чыгарып атат, Кыргыздын кызматташууларга чыгарып атат, келишимдер. Убакыты келет, ушундай табасың. Азыр баягы мага жиниме тийген тааныштарыма айтам да, кээде иштегениң жакшы, канча табып атасың десем, 50-60 миң десе, деп коем да. Кээде аны мен бир видеону табып коюшум мүмкүн. Бирок алар деле бара ушул жакка өтүп атат. Баары өтөт. Өтүш керек. Заман эмнени талап кылып атат, өтүш керек. Заманга адаптация кылыш керек да. Бул Инстаграмың, бул зыян, арам нерселер толтура. Ушул арам нерселердин арасында сен адал болуп көрүнбөйсүңбү? Туурабы? Мага идея бериштин кереги жок. Көпчүлүк чыгып алып, Абдыкадыр сен мынаны айт, сууду жөнүндө айт, дин жөнүндө айт. Сен билесиңби ушуну? Ооба десе, аны өзүң айтып чык. Мен өсүмдүк боюнча айтып атам. Сен өзүң билген багытында айт. Ар ким өзүнүн билгенинен суралат. Баары боло алат. Менде бүт жок да. Менде эмне бар? Мен журналистминби? Жок. Мен телефонум барбы? Жок. Redmi менен 4X менен баштагам. Журналист эмесмин. Биринчи өзбек тилинде тарткам, кийин орус тилинде тарткам. Ушинтип толтура азыр англисче да тарта алам, түркчө деле тартам, кыргызча да тартам. Бул аябай акырын бара турган нерсе. Эң негизгиси мен баягы жаңы баштайм деп баштай алып отурган бир туугандарыбызга, эркектерге айтып, Абдыкадыр бир тууганыбыз аркылуу мындай нерсени түшүндүм да. Биринчи кадам эң чоң кадам. Ошон үчүн мен кенен токтолдум бул маселегечи. Анан өзүңүз айткандай кадам аркылуу анан опыт алып, эртең эле карасаң, балким сиз менен кеңеш бөлүшүп калышы мүмкүн. Конечно, мен өзүмдүн бир тууган акам көп иш кылышат, бирок аларды көрсөтпөйм да. Анан мен баары бир шектемин, ака, сиз алыңыз. Десем, чота көчөттөр сен жок сатуу болбой атат дейт. Анткени сизди тааныбайт да, ака, дедим. Сизди билбейт, может, ишенбейт. Мисалы 5 миң сомдук көчөт алсак, акчаны которуп атып, бул алдап кетпейби экен деген ой болот да. Анан келиңиз сизге баракча ачалы. Билесиз, сүйлөгөндү билесиз. Вид бар, эч кайсы бир кемчилик жок. Тилиңиз бар. Давай деди. Анан 100 байке деп баракча ачтык, койдук. 2000 подписчик 2 күндө өттү. Ал айтат, Абдыкадыр, баягы вопрос ошондо эле экен. Мени адамдар тааныбай аткан экен дейт. Мисалы мен номер берем, акам алууга. Алар кандай акасы, может кошуна акасы, может тагасы ишенбей атканда, болду, азыр акам өзү сатат да. Ошо видеолор чыгарып калат. Уже адамдар 100 байке деп келип баштады.
мына мисал. Болду. Мен баягы сиз айтып кеттиңиз го, ар бир мисалы үчүн кичине жерлерден, региондордон өзүнүн фазендасы болуш керек. Жүзүм фазенда, алма фазенда депчи. Анан бир жагынан өзүңүз бренд дагы деп кетипсиз, личный бренд. Бул фазенданын бөлөк жактарынын ошентип ачылып кеткенинен сиз мындай жалгыз фазенда болбой калыштан коркпойсузбу? Коркпойм, 100%. Мен буга чейин айтайын, эми бир мактанып айтайын. Жакшы көрөм мактаганды. Мисалы, Кызыл Кыяда Табакер ака дегендер бар, баксыр, Инстаграмдан бир нерселерди барып кеңештик. Кемчиликтерин соңулушту 170 000 подписчигиси бар азыр. Андайлар Кыргызстанда мен 10-15 адам бар да, мен барып, аке, мындай кылсаңыз, мындай кылыңыз, Инстаграмга чыгыңыз. Бир эжеге тюльпан өсүп аткан бир видео кылам, 8 000 подписчик өткөн да. Кээ биркилерге 1000 өтөт, кээ биркилерге 2000 өтөт. То есть ушул адамдар чыкса, мен сүйүнөм. Анткени мен өзүм эле нерсени кыла албайм эч качан. Азыр мисалы Кыргызстанда 100 фазенда болсо, 500 000ден 400 000ден катталуучу болсо, бул туризмди чакырат, туристтерди чакырат, өндүрүштү өнүктүрөт. Адамдарга эми элестетиң, мен бир өзүм канча адамга пайдам тииши мүмкүн. Эми мага ошондон 100 болсочу, 200 болсочу, ар бир облустта болсочу. Бул сонун нерсе. Мен максатым өзүмдүн байышым эмес да. Ар бир жерден чыксын. Чыгып атат. Өзүнүн Баткенде бар, Табакер ака бар. Мисалы көлгө барсаң, Азамат деген бар, Турат байке бар. Ар бир жерде бар да. Жалал абадта ошол тюльпан өстүргөн эже бар, бир эки байкелер бар, роза өстүргөн. Бизде көп. Эгер кылып аткан ишине жараша Инстаграм баракчасы болгондо мен эң азы болушум керек эле деп ойлойм. Кылып аткан ишине, анткени гектарларды өстүрүп аткандар бар. Тонналап экспорт кылып аткандар бар. Бирок чыга албай атат да. Мен ошолорду чыгаргым келет. Ошон үчүн жүрөм кыдырып. Балким бар. Ол жерде бир ага бар, бир нерсе өсүп өттү. Барсаң, аябай укмуш иш кылып аткан болот да. Бул адамдар чыгыш керек. Бул адамдарды эл тааныш керек деп. Менде мындай глобалдуураак, чоңураак суроо. Мисалы, ар бир мамлекеттин өзүнүн мындай алып продовольственная безопасность деп коет го, коопсуздук бар да. Анан ошого жараша, мисалы үчүн баарыбыз эле акчаны ээрчип кете берсек, мисалы үчүн арзан картошканы бөлөк жактан алып калышыбыз мүмкүн да. Бүгүнкү күндү көрүп атабыз, Кытайдан келген картошкалар бул кооптуу деп эсептелет. Сиз кабарыңыз барбы? Бүгүнкү күндө Кыргызстан ошол продовольственная безопасность боюнча кандай, жагдай кандай? Мисалы үчүн 2020-жылы биз 4 эле продукт өзүбүздөн чыгара алабыз деген маалымат бар эле. Бир аз картошка болсо керек. Картошка, ошого окшогон. Сүт. Мен ошо бир жаңылыкты окуп калгам да, Белоруссия продовольственная безопасность экен да. Эгер бүт жагын тосуп койсо, 100% жаап койсо Белоруссияны 15 жылга чейин өзүн өзү камсызтай, ушундай деп укканмын да. Анан эмне экен ал продовольствие, мен да кызыгып калдым да. Ушу сиз айткан 14-15 нерседен турат экен да. То есть ушул нерсе аркылуу адам жашай алат деген. Стратегический продукт. Бул аябай маанилүү нерсе. Мисалы биз будай кирешеси жок же фасоль кирешеси жок дей албайбыз. Анткени Кыргызстанда эң чоң экспорт бул фасолдон да. Каалайсың фасоль. Будай бекерге керек эмес, бул нан боло турган нерсе. Ошондой эле нерселерди эсептеп туруп мен ойлоп койдум да. Бул барган сайын азайып кетиш ыктымалы көбүрөөк. Бул жерде биздин кардарлардын деле жоопкерчилиги бар, өндүрүп аткандардын деле жоопкерчилиги бар. Мисалы, баарыбыз айтабыз, бизге экологиялык товар керек, таза, натуральный керек. Натуральный бир аз кымбатыраак болот, аны албайт. Анын убактысы дагы узун болот да өндүрүш. Мисалы, таза клубника 3 күндөн кийин уже бир аз ачып баштайт да. Баягындай клубника 10 күн туруп берет. Мен 2006-жылы болсо керек, өзүм үйдөн укроп өстүрүп, алып чыгып, сонун кылып базарга алып чыгып сатып атсам, 2 сомдонбу же 1,5 сомдон эсептешкен да. Мен эртең менен апам, атам, эжем, акем 4 киши туруп, кыркып, тазалап, багымдаттан кийин 2 саат кылып базарга алып чыккан полный укробумду 120 сомго баалашкан да. Мен ыйлагым келип кеткен да. Мен ушунча мээнет, атам 4 кишибиз багымдатты 6-да 5-те туруп кылган мээнетибиз 120 сомбу дегем да. Короодо койго берип койсоң пайдараак. Мен алып келип бергем, ушу ишенесизби? Саткан эмесмин. Анан ыйлагым келип кеткен да. Эмнеге дедим да. Эмнеге десем, Портерда Өзбекстандан укроп түшүп аткан экен да. Мына деди. Алып түштү. Анан меники эмне армасы, эмне алып келсем, алар көмүкөк экен да. Меники жашылыраак, салаттуу. Булар селитрабы ошондой азот чачат. Азот чачканда жакшыраак, анан туруп берет экен. Сеники, Абдукадыр дейт, бир күндө солуп калат дейт.
Меники таза го дедим, эч кандай химикат кошпосом десем, базарга тазасы керек эмес, базарга сонуну керек деген да. Болду дегем, үйгө алып келип, ушу койлорго салып бергем. Прям байлаган жибибиз менен салып бергем. Апам көрүп калып туруп, кыйкырып айтып атат: Абдыкадыр, эмне кылып атасың?" дегенде, 1,5 сомдон мен бул укропту сатпай андан көрө койлорго бергеним жакшы деп өзүмчө корзинкага сонун кылып түйүп алып, салып, ыйлап салгам. Анан апам айткан: "Ошонун ордуна бир 3 килограмм, ошондо билбейм 30 сом болсо керек да, 3 килограмм шакер алып келсең болот эле го" деген. А мен билбейм, ниетим ошондо кеткен. Ушундай кылам, адамдар өзү келип ала турган кылам, базарга алып чыкпайм мындан кийин деп алып чыккан эмесмин да. Уже мен баягындан бери салып түшүп кеткен. Себеби эже сонун нерсе айткан да: "Абдыкадыр, базарга пайдасы, пайдалуусу керек эмес. Базарга сонуну керек". Базар деген бул Витрина. клиент да. Элге дегенде айтканда, элге мындай солуп калган же чирик алманы албайт. Элге тарсылдап турганы керек деген. Болду дегем. Анан алып келип туруп мен да азот чачканмын да. Анан азот чачсаң сонун болот экен да. То есть же биз таза нерсени алабыз, бир аз кымбатыраак төлөйбүз, же арзаныраак нерсени алабыз, шикарныйсынан өзүбүзгө зыян болот. Бирок кайра эле минуска түшүп атканыбызды айтайын, качан билинет? Кайра ушу ооруп, кайра ушу леченияларга $1000 кетиргенде ошонун эле акчасы чыгып кетет. Негизи өзү натуралдуу нерсе бул пайда алып келиш керек эле. Биз 5 сом үнөмдөйм деп натуралсыз нерсени алабыз дагы, ал пайда эмес, кайра зыян келтирип атат. Жөнөкөй эле суроо, мына көрүп аткан досторго эле, өзүмө деле ошол суроо да. Мен эко үчүн дейбиз. Баарыбыз натураль, эко, органика. Эми өзүңөргө суроо берип көрөлү. Овощнойго киргенде биз сурайбызбы, кайсы биздики Кыргызстандыкы деп. Кечээ бир овощной магазинге кирдим. Мына карап туруп, мен уже билем каядан келип атканын. Аке, мына айтыңызчы дедим. 5 Кыргызстандан чыгып аткан нерсени айтыңыз десем, кораны айтты. Көгөрүктү Кыргызстандыкы деди. Укропту и алманы. Түгөн элек. То есть эски алма. Ушул үчөө биздики деп. Калган баары биздики эмес. Даже мынабы деп бизде өсүп аткан, өсө турган нерселер деле уже биздики эмес да. Картошка, сабиз эч кайсы биздики эмес экен, баягы нерсени көрүп. Каяктагы продовольственный безопасность дейсиз да. Биз супер мега зависим болуп калдык да. Буну кардарлардын деле күнөөсү бар, өндүрүүчүлөрдүн. Бирок мындай экен да, базар баалайт да. Базарда сурай берсе, азыр магазинге кирип туруп, силерде органика помидор барбы десе, жок десе, каерде бар дейт да. Бир жерде эле бар дейт. Бир жерден алабы? Кийин уже спрос болуп калды. Магазинчи айтат да, ким органик өстүрүп атат? Абдыкадыр барбы сизде? Бар. Алып келиңиз мага. Ушинтип спроско жараша адамдар кылат. Мен мисалы жүзүмдү эле айткам бир жылы. Мен жүзүм аябай өстүрүп, сонун кылам, 120 сомдон сатам. Кытайдан манча мынча Шайн Мускат деген жүзүм келген, бир шингили 1000 сомдон сатылган, 1,5 миң сомдон сатылган. А мен ошондо айтып чыккам да, достор, мунун минусуну мен мындай кылып түшүндүрүп берейин. Менин жүзүмүмдү албайсыздар, чоң зыян эмес. Эптеп сатып берем. Бирок мен кийинки жыл уже бул жүзүмдү кылбайм. Мен алып келип сатканым ыңгайлуу экен. Мен 120 сомго ушунча меңнет кылып 150 сомго сатамбы? Шай мускаттын данеги жок, анын бизде көчөтү жок. Биз Кытайдан алып келип сатам, мен деле жакшы сатам, менин деле аудиториям бар. Сатам. Бир күн чегара тосулат. Жүзүмдү кантип өстүрөт десе, билбейм дейм да уже. Алманы кантип өстүрөт билбейм. Өрүктүчү, өрүктү ошого Баткенде бир эже өстүрөт экен деп калабыз да. Орустар айтат го, купил, продал, нет проблем депчи. Баарыбыз ошого өтүп алдык да. Ошого өтөбүз. Мындай жаратман адамдар азайып барат да. Бирок мына аламдашуу заманында жаңы нерселер келип атат эмеспи? Ооба. Анан биздин мамлекетке кандай жаңы өсүмдүктөрдү өстүрсөк болот? Мисалы кээде угуп калабыз, банан өстүрсө дагы болот экен деген нерселерди дагы угуп калабыз. Эми адам эмне деп коет, изилденип тынбайт экен да. Ар бир нерсе кылып көрөт. Голубика да өстүрөбүз, өстүрсө болот. Черника да кылса болот. Чектелип отура бериш керек экен да. Чем не делать и жалеть, лучше сделать и жалеть да. Опыт калат. Чубак азыр бир айткан го. Үйлөнбөй өкүнгөндөн көрө үйлөнүп өккөн жакшы дегендей эле. Өстүрүп көрүш керек. Мисалы бананды өстүрүп көрсө болот. Өзбекстанда өстүрүп атат. Любой нерсени өстүрүп көрүш керек. Суурап, анткени мындай өстүрө турган көчөттүн баасын айтайын. Орточо көчөттүн баасы 300 сом да. 300 сомду суроосуну 10 жылдан бери сурап жүргөндөр бар да. Өсөбү, өспөйбү, өсөбү, өспөйбү. 300 сомду алып отургузуп көр, болду. Өссө, өстү. 10 жыл ичинде мөмө бериши мүмкүн эле ага чейин.
сурооң жок болот ошо менен. Ошо менен болду да. Ар бир нерсе базарга бар, ар түрдүү нерсе өстүрүп көр болду. Эгер чоң бак кылам дегендер болсо, эң кызыгы ошо мыктысына барып сураңыздар. Карагатты көлгө барыңыз. Жүрүңүз керек болсо бир жума. Жүзүмбү керек болсо Өзбекстанга барыңыз, Тажикстанга барыңыз, алмабы Казакстанга чыгып көрүңүз. Любой жака барыш керек. Эгер чоң акча киргизип аткан болсоңуз, аны терең изилденип туруп кылыш керек. Эми үйгө болбой дегенде лучше 300 сом алып тийип көргөндө жакшы. Анан барганы мындай акча үнөмдөп атсаңар же болбосо алыстап аткан болсоңор, жакында Фазенда бир тууганыбыздын YouTube каналы ачылат. Пайдалуу баракча болот. Иншалла. Ошол жактан маалыматтарды алып, сонун кылып YouTube'дан эле пайданы алып өстүрө берсеңер болот. Мен прям силерге лайфхак үйдө отуруп ажы кымылдабастан болот го. Уругун таштасаң өсөбү деген нерселерди чыгарабыз акырычы. Иншалла ошого жетип барабыз. Суу куйбаса болобу десе, ооба деп андай памперске коюла турган нерсе гидрогелдер менен сагып койсоң өзү өсө турган нерселер болот. Менде мындай 2 сунуш бар. Бизди көрүп аткан балким атка минерлер болуп калар. Анан ошолорго 2 сунуш бар. Абдыкадыр бир тууганыбызды өзүнүн кичинекей 15 сотик фазендасын сонун кылып жарнамалап, туризмдин бир бурчун кылып алган болсо, Баткендин өрүк зарларыны тапшырайлы, амбассадор кылып, анан ошол жерге туристтерди чакырып Неге берсин. Баткен эле? Баткенде эми өрүк зарлары сакурабы? Башка нерселер да бар да. Эмнелер бар? Эми айтып атпаймынбы мен таластын фасолун эле бренд кылсак болот. Мисалы биз азыр сатып атпайбы? Өзүм эмне ал жакта кантип жеп атышат, ошону көрүш керек да, Голландияда кантип жеп атат. Алып келип ошону ушул жерде баягындай эмне деп коет эле, азыр бир жаңы нерсе бар. Адамдар поляга барып жей турган. Мисалы кеттик таласка, эмне десе, талаада отуруп бирөө фасоль бышырып берет экен. Марионеси бар экен, кайнатылганы бар экен, тикини бар экен. Өзгөчө продукт го. Өрүктү деле сразу аласың, үзөсүң, жейсиң, өзүң как кылып көрөт экенсиң. Мастер-класстар. Чүйдө кулпунайды өстүрөт экенсиң, өзүң жейт экенсиң, еще өзүң клубника в шоколаде кылсаң болот экен, өзүң тигет экенсиң. То есть ар бир нерсенин өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Бүт Кыргызстанды амбассадор кылыңыздар деп. Мен балким жакында эле Баткенде болгом, өтө чоң таасирде болуп турам. Баткендин гүлдөрүн көрүп, өрүк зарларын, айгүл тоону чыгып көрүп, ошол айгүлдү деле мисалы үйдө өстүрүп аткандарды көрдүңүзбү? Үйдө өстүрүп аткандарын көрүп караңыз. Өстүрсө болот да, болбойбу деп сурап жүрө бербей, өстүрүш керек. Бул биздин инженерикалар да. Кыргызстанда башка жерлерде өспөшү да мүмкүн. Өстүрүш керек, көрсөтүш керек. Анан баягы 70 өнөрдүн дагы бирөөсү биз Абдыкадыр бир тууганыбызды умра сап башчысы катарында таанып калдык акыркы учурларда. Бул жака кантип келип калдыңыз? Кыска кылып айтып берейин, бирок узак айтам. Негизи биринчи ата-энемди жөнөткөм. Умрага. Аябай ниет кылып, биринчи өзүм барып иштегенмин. 22-жылдары умрада мен өзүм гид-переводчикмин да. Ал жакта мен адамдар, туристтерди алып жүрүштү үйрөнгөм. Кыргызстанда туристтерди алып жүрөм. Анан умра кылганы барып калганмын дагы. Ушул Өзбекстандан келген зыяратчыларды сапарда кетип атып, бир жердин Ухудтун тарыхын айтып берип, ушул жакта калып калганмын. Баягы компаниянын ээси, короче, бизде каласың дегенде. Менде илимим жок, терең үйрөнгөн эмесмин десем, жок, сен гид катары келтирет экенсиң деп калып калган. Анан кийин жүрүп, ушул жакта көп адамдарды, коляскаларды умра кылдырып калчумун да, шабашка кылыпчы бирөөлөрдү. Анан ошондо ата-энебизди дагы ушинтип алып келип, апамдын дубасын алган канчалык берекелүү. Анткени мындай элестетиңиз, башка апалар дубасы кабыл, анткени Алла Тааланын үйүндө кылып атат. Эми ушул менин өзүмдүн апам болсочу, өзүмдүн атам болсо деп, ниет кылып, анан ушул Хаят Travel менен биринчи апамды, кийин неге атам деп, анан атабыз үчөөбүз барганбыз да. Анан барганда бизге ушул Хаят Travel'дин негиздөөчүсү аябай сонун бизге мындай жеңилдик кылып берди. Мен мындай ушунчалык ыраазы болуп кеттим. Рекламаны сурабаган, пост кой, бир нерсе деген эмес да. Ушунчалык реклама кылып, анан мындай айтканда бир иштешип калдык да. Бул да блогдун пайдасы. Мисалы блог пайда болду. Мисалы биринчи мага от души белек кылышкан. Мына сизге Инстаграмга чыгарбасаңыз эле мейли деп. Башкалар кызматташалы, там бартер кылалы. Булар мына сизге Абдыкадыр, Алла ыраазы болсун, сонун иш кылып атасыз дегенде, сүйүндүрүп, анда мен апамды алып барам дегем. Давайте аны атамды алып барам. Ушинтип барып, аябай жакшы эмоциялар менен кайтканбыз да. Ата-энем ушунчалык сүйүнүп, дуа кылып, акелерим колдоп. Анан ошондон кийин бул фирма айтып калды: Абдыкадыр, сиздин бизге мына от души кылган ушул рекламаңыз, адамдарга таанытканыңыз бул аябай чоң бизге пайда алып келди.
чоң адамдардын ишенимине, адамдардын биздин фирма болгон мамилесине биз күткөн эмеспиз деди. Мен деле ал нерсени күткөн эмесмин. Мен барсам ата-энебизди биз отдельно жайгаштырып берген, сый тамакты. Мен мисалы ата-энеме бирден жай-намаз бергенде атам баласы аркылуу Меккеде туруп жай-намаз алганына ушунчалык сүйүнгөн да. Анан ушинтип кызматташып калдык. Мен как ошол компания, лицо компания дейт го, тааныта турган, ишенип, давайте деп анан өзүм башчылык кылбайм. Ошо биз жактан бир имам менен алып барат. Мен анын жанында Билген нерсеңизди айтып берип. ооба. Эми дээрлик ал жакта мен билген нерсем эмне, имам бар да, мисалы сиз имам болсоңуз, мен сиздин жаныңыз, жардамчым. Мисалы Абдыкадыр, арттагыларды караңыз, апаларды алып келиңиз десем, ошолорду чуркап кылып кызмат кылдык да. Бул кызмат деп ал жакта адамдардын умурасына жакшы болушуна себепчи болуп. Анан бул менин аудиториямда дегеле адамдарды балким бирге 14 күн бою бирге жүрүп ибадат кылып келдик да. Бул Хаят Travel'дын мындайча айтканда рекламасы болуп кетти. Бирок Хаят Travel менен биргеликте Кыргызстанда кызмат саякат деген компания бар. Мен баарына мисалы умра уюштуруп аткандарды көпчүлүгүн колдойм. Себеби бул баары Алла Тааланын үйүнө ибадат кылганга алып кетип атат. Пляждарга, күнөөлөр кылганга, адамдар менен урушканга, бойго, нерселерге эмес да. Адамдар кайра Алла Тааланын үйүнө ибадатка алып келип атат. Туура жолго себепчи болуп атышат да. Молодец. Ким умра менен алектенип аткан болсо, Алла ыраазы болсун. Бул деле бизнес дегендерге деле азыр бизнес эмес нерсе жок. Адамдар тиричилик кылыш керек. Бул конечно бизнес. Вопрос адал же арам дегенде. Сиз адал жол менен адамдарды ибадаты менен таап атасызбы же аларды бир күнөөгө же бир адашууга же бир ошол дискотекага чакыруу менен таап атасызбы? Ошол эле нерсе. Алла ыраазы болсун. Кызмат саякат, бул лидер умра, андай умра компания аябай көп. Ай Йылдыз бар. Мен ушул Хаят Travel менен иштешип калганым үчүн мен өзүм көрүп кепил боло алдым да. Уят кылып койбошуна ишендим. Мына азыр форс-мажор ситуациясында деле бир дагы умрачыны калтырбай, өзүнүн эсебинен $100,000 деген доллар минуска кирсе деле кайра алып келип беришти. Мен ыраазы, алар да ыраазы. Кызмат саякаттын самолету да бар, билесизби? Машалла. Анан эми мен бул Меккеде сиз изденген адамсыз да. Меккеде, Мединада жүрүп деле изденсеңиз керек. Баарыбыз баягы пайгамбардын сүйүктүү хурмаларын жегибиз келет. Анан эми кызмат саякаттын самолету жакшы алып келип берип атат. Бирок бул жерде өсөбү экен ал? Хурманын өзү? Хурманын өзү. Финик өспөйт да. Өстүрсө болот, условия кылып, теплицага ботанический садта бар бир пальмовый финик. Бирок сатып алып келген кыйын оңоюраак. да. Зачем? Лучше сатып алып келгиле. Мисалы, нарынга жүзүм тегеле десе, мен кеңеш бербейм да. Анткени кышында аябай минуста өлүп калышы бар, тигиндей бар. Лучше өзүңөрдө жакшы болгон нерсени кылгыла. Мисалы, бизде эмне жакшы өссө, ошону сонун кылып эле кылыш керек. Кыйналып алып келип болбогон нерсе. Анткени 1 килограмм финик алыш үчүн сиз 5,000 сом расход кыласыз. 1 килограмм финик 1000 сом, 1,5 сом турат да. Ошондой эле маселе болуп калат да. Ну, а так чисто галочка үчүн менин үйүмдө финик өсөт десеңиз, пожалуйста, өсүп көрсө. Финиктин пайда жагын айтыңыз. Ибн Синанын бир сөзү менен баштайм. Авиценна деп билебиз го, ошо медицина сөзү алынган адам айткан экен да. Ушул 5 нерсени адамдар колдонуп, ошо ооруп атам десе, демек ал жалганчы деп айтат экен да. Же жебей атат ал нерсени. Кайсы нерселер? Комментарий бергенде жазып көрсөң, мен силерге айтып берем. Биринчиси бул бал. Куранда шифа деп келген жалгыз ошо бал. Экинчи орунда айтып көрүңүзчү. Ушу 5 нерсе эң пайдалуу. Финик. Үчүнчүсү мен оюма келбейт. Май аябай популярный. Май. Зайтун. Зайтун. Төртүнчүсү аябай суу ич олимпиада болуп кетти умрада. Замзам. Замзам. Бешинчиси, эгер силерге оор келбегенде пайгамбарыбыз мажбур кылмакмын деп. Бул мисвек. Ушул 5 нерсени адам колдонуп жеп ооруп атам десе, бул адам же алдап атат, же жебей атат дейт экен да. Демек ушул нерсе эң пайдалуу нерселер. Финикте айтат да, бүт мөмө жемиштердин витаминдери биригип туруп, ушул бир гана курмада бар дейт. Балким пайгамбарыбыз айтпай кеткендир, бирок мен көрүүчүлөргө жакында эле мен да билип калдым. Койдун куйругу. Койдун куйругу дагы аябай пайдалуу экен. Азыр сизге бир прикол кылып айтып берейин. Чингиз хан да айтат го, Багдадтагы мына библиотекаларды полный мусулмандардын
тарыхын күйгүзгөн деп. Ошондо Ибн Синанын библиотекасы Өзбекстанда аны деле күйгүзүп жүргөн экен да, бир бурчу күйбөй калган экен. Мынча жер. Ал окушса койдун куйругу менен ысырык эле калган экен да. То есть ошону ушунча колдонобуз, элестеткиле аны китептери калганда кандай болмок депчи. То есть ошол куйрук менен ысырык эле калган экен. Азыр бир нерсе го, башым ооруп атат десең деле кой, жанагы коймай үзбөп кой, жарага деле коюп аткан. ысырык түзөтүп кой, машина алсаң деле ысырык түзөтүп кой. Менде финик тууралуу оюм кайтып келди. Мисалы, бизнес деп атпайсызбы? Бар жок бизнес, финик деле бизнес, анын өмөсү. Ошол финикти сатып эле атат Саудовская Аравия, жылына канчалаган миллиондогон адамдар зыяратка келип атат. Ар бири жок дегенде 5 килограммдан хурма алып кетет. Ооба. Ал дарактар мындай түгөнбөс дарактарбы, ушунча көп береби же ал жакта да жасалмалуу көбөйүп кеттиби деген суроо бар да. Жасалмалуугу бага уга элекмин. Курма өзү аябай көп жыл берет да. Өзү бир 10 жылда түшүм берип баштаса керек, адашпасам. 50 жыл түшүм бере турган дарак да. Курма аябай көп, балким андан да көп берет. Экинчи жагы, бул жер, биздин жөнөкөй мисал менен айтып коеюн. Ошол Ажва аль-Мадина дейт го, ошол ажвалар ушул Мадинада көбүрөөк өсөт да. Башкалары көбүрөөк Египеттен, Суриядан, Ирандан, Израилден келгендер бар. Алып келип жей беришет. Просто точка продажа ошол жер. Жалпы балыкчынын балыгы бар го, солёныйлер. Ошонун көбү Бишкектен барат экен. Билесиз да. Ооба. То есть баары көлдүн балыгы эмес да, бирок көлдүн жанында ассоциация жегенге жакшыраак да. Курма деле Меккеге барганда жеш жакшыраак. Хотя ал может кайра Ирандан эле же Түркменистандан же Суриядан келген болушу мүмкүн да. Ошондой эле. Так пайдалуу жагынан ошол именно ажва, шириндиги ушул сукари деген жагат. Эми бул мен айтам да, көп пайгамбар саллаллаху көп мисалдары курма менен келет го. Бир курманы берип болсо деле өзүң тозоктон сакта. Курманы болсо деле ихсан кыл. Пайгамбар саллаллаху балким Кыргызстанда болгон балким жүзүмдү же каракатты деле айтышы мүмкүн эле да. То есть ошол жерден келип чыгып айтылган болсо керек депчи. Курма ошол жерлерде өсөт. Мисалдар деле көп нерсе курма менен го. Биздеги мисалдар будай менен ушундай нерсе эмес деп атпайбыз. Бул бирок пайдалуу жагынан прям хадистерге пайгамбар саллаллаху сөзүнө так келиш үчүн курма. Сыйкырлардан жок болуш үчүн ажваны жеген. Пайдасын айтсаң түгөнбөйт экен. Сон эми биз мисалы бүгүн көпчүлүгүңүздөргө пайда келтирдик деп ойлойм. Анан эми жыйынтыктоочу суроо. Биз басып өткөн жолуңузду, көптөгөн пайдалар тууралуу сүйлөштүк. Келечек жөнүндө суроо бербесем туура эмес болот. Кийинки жылдарга кандай пландар? Бул жыл мына сезон башталды. Бул жылга кандай пландарды коюп атасыз? Эч кандай жок деп уккансызбы? Жок. Вообще планым жок. Чоң бир планым жок. Көп келечекке алыс план кылып көргөн эмес экенмин. Азыр деле кылбай атам, өткөндө деле көп эстелдим. Азыркы менен буюрса туура жолдо эле бараткан болсом, илим алуунан, ибадаттардан калбай аткан болсом, ушул кетип деле кетем го. Эми чын ачык эле айтайын, чоң пландарым жок. Таваккул. Ошо каны жашап атабыз. Буюрса акырын жетишебиз. Көп ойлонуп каласыз ушул атамдар. Эми биздин өзүбүздүн үйүбүз жок да, отдельный бөлүнө турган, баарыбыз бир үйдө жашайбыз. Үй кылганды аракет кыл деп калса айтам да, ата, вы сомневаетесь дегендей кылып айтам да, сиз өтүп кетсеңиз биз үй ала албайт деп ойлойсузбу? Жок, болду. Азыркы бар жашооңуз менен, мисалы биз акча берсек, үйгө деп тогултпаңыздар. Үй алышы жазылган болсо биз алабыз. Азыр бар нерсе менен жашап, рахатыңызды көрөңүздөр. Сиз жок болсоңуз деле биз үй алабыз. Анткени биз Алла Тааланын сени жазып койгон нерсе адашып башкага кетип калбайт. Бирөөгө жазылган нерсе адашып сага келип калбайт. Иман келтиргенбиз. Ошол туура жашообузда кете беребиз. Максатыбыз ушул Алла Тааланын ыраазычылыгы менен элге пайда келтирген кызматты кыла берели. Война план покажет дейт го. Кыргызстанда миллионго жакын үй бүлө болсо, ар биринин үйүндө фазенда болсун. Иншалла, амин. Анан кийинки жолугушуулардан мындай аман эсенде көрүшүп, анан сиздин фазендаңыздан чай ичкен насип этсин. Айтканыңыз келсин. Биздин көрүүчүлөр болсо ушундай пайдалуу подкастты бөлүшүп бири-бири менен лайктан тартынбай коюп, анан комментарийде көп пайдалуу нерселер болду. Жазып, ушул подкасттан кийин сиз мындай кандайдыр бир дем алып, тамарка деп коет го, мына баткеттер. Тамаркаңызды чыйыр алып иштетейин деп чечим чыгардыңызбы? Ошондо жазып кетиңиз. Анан жакында мен айтып кеткендей жаңы проект Фазенда YouTube'да
Иншалла. Өтө пайдалуу нерселер чыгат. Аны дагы фазенда деп издеп таап, анан кийин катталганын унутпаңыздар. Айтпаңыздар, тауып вообще иш кылбай көрүлүп отура бересиздер. Казакстанга барып издебейсиздер. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Assalomu alaykum.